Саламатсыздарбы, Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бишкекте алдамчылыкка шектелгендер кармалышты. Маалыматка караганда, милицияга Борбор каланын тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында, ал Элиза үй буюмдары каржы пирамидасынын курмандыгы болуп калган. Анын негиздөөчүсү кирешесин көбөйтүүгө убада берген. Бишкек шаарынын тургуну акчаны көрсөтүлгөн абоненттик номерларга которгон. Бирок ал убада кылган акчаны алган эмес. Милиция кылмышка шектүүлөрдү колго түшүргөн. Алардын 1997 жана 1994 жылкы жарандары экендиги аныкталган. Окуядан кийин Элиза үй буюмдарынын тарапташтары негиздөөчүсүн чыгарууну талап кылып митингге чыгышты. Мынакей РОВДнын астына келдик. Бул жерде Элиза айымды колдогон айымдар топтолду. Баары эле фиништерин алгандар ушул жерге келип отурат. Элиза айымга күйгөндөр, колдоо көргөзгөндөр. Ооба, Элиза айымды чыгарсын. Элиза айым чыксын. Элизаны колдойбуз. Элизаны колдойбуз. Элиза чык, алтыным. Биз сендикпиз. Ооба да. Канча адамдарга жакшылык кылып атат, ошону түшүнбөй эле бут тоскондор көп да. Урматтуу кыргыз элим, мен Элиза айымдар үй буюмдар проектисинде 2 айдан бери иштейм. Мен Элизаны колдоп келдим ушул жерге. Мен ушул эмеден проектиден эч качан күйгөнүм жок. Мен артыма канча адамдар кирип, канчалаган адамдарга жетип атат фиништерине. Биз Элиза айымдын кылганына Аллахтан ыраазычылык гана тилейбиз. Энелер, жалпы көп балалуу энелер, карган пенсионерлер, үйдө отурган майда балалуу жаш келиндер үчүн бул эң табылгыс мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз баарыбыз колдойбузбу кыздар? Колдойбуз. Элиза чыксын! 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 Лицензиясы бар, патенти бар, еще 3 жылдык гарантиясы бар. Элдерге жакшынака мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе, бул эмне кылганыңар? Ким ушинтип жала жаап атат? Бул жала жапкан, Кудайдан коркуш керек. Кудай бир күнү болбосо бир күнү силерди жазалайт. Эми ушинтип биз неметип өкмөттөн үй сурабасак, жумуш сурабасак, ушинтип жаныбызды багып атсак, кайра бизге ыраазы болбой, Элизаны отургузуп койгон туура эмес да. Боюнда бар аялды отургузган шермендечилик, уят. Бул Кудайга да жакпайт. Мына башка чет мамлекеттерде андай жумуштарды кылбайт. Чыгаргыла Элизаны, Кудайдан корккула. Бул эмне кылганыңар? Биз ушинтип өзүбүздүн семьябызды бакып атканбыз. Бул эмне кылган укмуштай Кудайга жакпаган ишти кылыпсыңар. Айнан элдин баары ыраазы Элизага. Элизаны Кудай колдосун. Аман эсен жарып алсын деп биз Урматтуу интернет көрүүчүлөр, биз азыр Свердловский ровдунун астында турабыз. Элизаны камап койду деп угуп, поддержка кылып келдик. Биз убагында фиништерибизди алганбыз. Мен 3-4 жолу финишимди алгам. Анан бул Элизаны камап койгону туура эмес деп эсептеп чогулуп келип отурабыз баарыбыз. Бул боюнда бар аялды камабаш керек болчу. Булар кандай деген акмакчылык бул деген. Бул жерде фиништерибизди убагында эле алып эле баардык жумушу жок аялдардын баарына жумуш түзүп берген Элиза. Үйдө отуруп алып эле биз жумуш иштеп атканбыз. Ошого жолтоо болуп аткандарга биз таң калып атабыз да, биз Элизаны колдоп келдик ушул жерге. Алар эстрада ырчысы Айпери Кубик кызына да кайрылуу жасашты. Айпери Кубик кызы, наше обращение к вам. На каком вы основании на данный момент провоцируете людей, создаете провокационные ситуации? Когда вы брали на рекламы по 15, по 20 тысяч сом, ваша минута стоит. На данный момент человек попал в беду, необоснованно. Еще не вышли факты, то, что она виновата. Мы просим вас не создавать ситуации, которые провокационно являются именно в этой ситуации. Элиза еще не обвинена, конкретно виновной не является. Сейчас идет конкретно процесс выяснения. Мы просим вас не выставлять дурные слова. Мы все сторонники Элизы, которые были призерами. И мы вас, народ, просим, который был с нами, который в нас верил, мы просим чуть-чуть потерпеть, пожалуйста. Сейчас выяснят.
Мы сами, люди, обычные. Эсиңиздерге салсак, Айпери Кубик кызы аталган каржы пирамидасын арам. Бул боюнча муфтияттан фатва чыккан. Эскерттим, калганын өзүңөр билесиңер деп Instagram баракчасына жазган. Элиза үй буюмдарынын тарапташтары акчанын айланбай калганына негиздөөчүсүн эмес, Мегаком компаниясын күнөөлөп жатышат. Алардын айтымында акчаны которгон номерди Мегаком блоктоп салган. Şu Instagram'dan görüp ayvay jaman boldu. Eliza aldap ketти, Eliza jep ketти dedi. Bizdi Megakom jep ketти de Eliza bizge жөн себепчи адам да баарыбыздын оюнубузду чогултуп, баарыбызга берип аткан адам биякта Мегаком жеп, анан кусуп бере албай ошол акчаны 3 номерин тең блокировать этип, өзүнө каттатып, анан ушул акыбалга келтирип койду да Элизаны тыгып койсо, булар деген тиги эчтеке кыла албайт, ичинен негативчилер чыгат. Асылайымдан канчалар алданды, Элизаны да ошонто ойлоп атат. Элиза эси алдап кетсе, бул Кыргызстанда баспайт болчу. Ошончо акчаны алып, жердин түйүнө кетип калмак. Мисалы үчүн, бул жерде мен Элизаны эч качан тааныбайм. Мен ошол жерде ойноп жүрүп эле барып эметкенде, өткөндө барганда Элиза айтты, менин ушинтип 3 симкамды ушинтип эметип өздөрүнө каттап алып, акчамдын баары күйдү, мындай кылган болбойт экен, мындан кийин ар бир админ өздөрү чогултуп эле кылса жакшы болот, Мегаком жөнөтүп